Саламатсыздарбы ага эжекелер. Бүгүн Moodle программасында тест түзүү боюнча үйрөнөбүз. Өзүңүздөрдүн логин паролуңуздар менен дистант кесипкечиге кирип, өзүңүздөрдүн курсуңуздарга киресиздер. Мен бул жерде Moodle тест түзүү курсун ачып алганмын. Бул жерде добавить элемент или ресурска киребиз. Андан кийин тест тандап алабыз. Добавить. Бул жерге ошол тест деп жазабыз. Бул жерге ар кандай сүрөттөрдү же башка нерселерди койсоңуздар да болот. Сохранить и показать. Редактировать тест дегенди басабыз. Бул жерден добавить новый вопрос. Бул жерден көптөгөн варианттар тандалсаңыздар болот. Мен биринчи вариант тандадым. Тест түрүндө бул жерге ар кандай суроо бул жерге жазылбайт. Только тест вопроса деген ушул жерге жазсаңыздар болот. Мисал үчүн түзүп көрдүм мен бул суроону. Сиздер өзүңүздөрдүн кесириңиздерге, өзүңүздөрдүн предметиңиздерге жараша суроолорду түзүп алсаңыздар болот. Ушундай деген суроону беребиз. Только один ответ болуш керек. Эгерде жооп ушундай болсо, вариант 1ге жазабыз. Мисал үчүн 1992 жыл. Бул туура эмес жооп. Оценкага тийишпейбиз. Вариант 2. Туура жооп жазабыз. 1991 жыл. Оценкага киребиз. Туура жоопко 100% беребиз. Эгерде сурооңуздардын жообу 50-ге 50 болуп калат же варианттар ушундай болсо, өзүңүздөр процент берсеңиздер болот. Мен бул жерге 100% бердим. Кийинки 4-5 болуп варианттар кете берет. Суроо түзгөндө ар кандай сүрөт материалдарды киргизсеңиздер болот. И сохранить. Мына ушул жерден добавить кылып, кайрадан жаңы суроолорду түзсөңүздөр болот. Биз азыр өзүбүздүн түзгөн сурообузду көрөбүз. Сохранить басабыз. Курска киребиз. На тест дегенге киребиз. Бир суроо түздүк, белгиледик, кетти. Бир суроого жооп бердик. Ушундай тартипте тесттерди түзүп алсаңыздар болот.